мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун саясий тирешүүсү, аны токтотуу, бул коомдук саясий абарайын гана бузбастан өлкөнүн өнүгүү темпине тескери таасир тийгизүүдө. Дал ушунун айынан да жаңы президент шайлангандан бери 1,5 жылдын ичинде эл күткөн өзгөрүүлөр орун албай, реформалар аксоодо. А бул экономиканын начарлашына, демек эл турмушунун ылдыйлашына жетелөөдө. Эки президенттин саясий тирешүүсү коомду экиге бөлүп, тынчтыкты бузууда, саясий кырдаалды кескин начарлатууда. Мурдагы жана учурдагы президенттердин саясий тирешүүсү чоң жаңжалга алып бара жатат. Бул апаатты эмиден токтотуп калбасак болбойт. Урматтуу мекендештер, андыктан мен президент Сооронбай Жээнбеков жана экс-президент Алмазбек Атамбаевден саясий тирешүүнү жана массалык маалымат каражаттары аркылуу элдин бүйүрүн кызыткан саясий каймачуусун токтотууга чакырам. Элибизге эң биринчи тынчтык керек. Эгерде жагымсыз кырдаалдар орун алса, эл гана азабын тартат. Ага саясий тирешүүнү ким курчутуп ошого жеткизсе, ошол адам күнөөлүү болот жана сөзсүз мыйзам алдында жооп берет.